Эми онча чагымчыл адамдар гана жаман деп сүйлөп жатат. Мен алардын сөзгө кулак салбайм, бирок Садырга чын ниетим менен ишенемин. Кыргызстанды гүлдөтө турган жигит. Кудай буйрса бардыгы алдыда болот. Мен көз карашым менен күтүш керек го дейм. Күтүш керек. Результат эми чыгат да. Жаңы эле шайланды. Демек убакыт керек. Убакыт керек. Садыр жакшы президент болот. Элдин эми турду эми балам. Эми турду, алы бул кыргыз элиге көп кызматты кылат. Мына байыгандарды эме кылып атпайбы? Байыгандарды өзүгө келтирип, биздин бюджетибизди толтурганга аракет кылып, бюджетте эч нерсе жок эле, биздин Садырыбыз кантип иштаалдык алып барсын. Бир жыл эмес, экинчи жылдары анан кылган иштери элдин көзүгө көрүнөт, кызым. Убакыт бериш керек го дейм. Убакыт бериш керек. Буйрса жакшы болот деген ойдобуз. Менин көз карашым кандай десем, эми ал жаңы эле бийликке келди го, мештекеге деле жетиши элек окшойт. Өзү деле айтты го, шашпай бийликке келгенден сразу оңдой албайм. Хотя бы 1 жыл, 2 жыл убакыт бергиле, адан кийин оңдойм деп айтпады эле. Анан эми сразу эле Москва бир күндө курулган эмес дегендей. Эми Кыргызстандын будущий өсүп өнүгөт го деген ниеттебиз баарыбыз эле. Демек убакыт керек. Обязательно керек. Убакыт бериш керек, иштеш керек. 15 эле күн болду гам иштегенде 1 айда эле боло элек. Иштеш керек, убакыт берип кичине ойлонтпойбу? Жөн эле келе калганда эле жамандап эле туура эмес ал. Эми убакыт керек да. Убакыт керек да. Биз бирөөнү тандаганда ишенич мындай кредит доверие деп коет. Ишенич кредити беришибиз керек да. Анан 1 айда 6 миллиондук момундай килтеген өлкөдө эмне бир нерсе чечилмок беле. Ооба, болот атат. Убакыт келекти да. 10 күн болду иштегенде. Көрсө жакшы болот. Элдер келгенине 1 ай болуп калды, эч нерсе кылбай атат. Кандай 10 күндө ким кылат? Мен келсин ошол. Кыла алам деген. 10 күн болгондон кантип кылат? Демек убакыт керек, обязательно керек.